Урматтуу көрүүчү, болгону 15 мүнөт убактыңыз коройт. Келиңиz, бир образдуу айтканда эркиндиктин дарбазасы деп элестетиңиздер. Ошол дарбаза бизге качан ачылды эле? 90-жылдардан кийин коммунисттик система курап, Кыргызстан өз алдынча эгемендикке ээ болуп, демократиянын дарбазасы ачылып, терезеси, эшиги аркылуу Кыргызстанга эмне кирди? Импорттук товарлар, экспорттук товарлар, биз мурда көрбөгөн, даамын татпаган напсинин баары келди. Биз ошол демократия дөөлөтү жөнүндө бүгүн белгилүү жарандык активист, профессор, филология илиминин доктору Венера Акматова менен талкуулайбыз. Ушул демократия баалуулугу жылдан жылга биз колубуздан мындай түшүрүп ийген жокпузбу? Ошондой бир азыр бир кыйчалыш учурда турабыз, бир өкүнгөн учурда турабыз. Анткени демократия аралы деген кандайдыр бир кыргыз бренди болуп калган болчу да. Биз ошону колдон мындай дүйнө жүзүнө таанылган да, ошол менен бренд болгон. Борбордук Азиядагы Кыргызстан ошонусу менен мындай бир жылдыздай болуп жанып турган, өзгөчөлүккө ээ болгон болчу да. Тилекке каршы биз ошонун бардыгын биз албетте коом өзү акырын колунан ошону түшүрүп, колунан чыгарып бараткандай да. Анткени мен байкап отурсам, бул адамзат өзү жаралгандан эле бир өзүнө ыңгайлуу, ошол коомдо жашаган ар бир мүчөгө акыйкат боло турган, ар биринин өмүрү баалана турган, ден соолугу баалана турган, пикири баалана турган бир коомду курсак деп бир ушундай бир жаркын тилек менен жашайт экен да. Ошол тилек менен келип, анан ушул демократия деген бир түзүлүшкө келген болчу дагы, ал элдин бийлиги болуш керек деп. Эң кызыгы, Украина достор мага таң калды эле да. Украина, Грузия, Европага жакын деңиз каттам бар дүйнөгөчү. Биздин буякта Кытай бар, тегеректебиздин баары курчагандар, авторитардык бийликтер, диктаторлор дегениме Украина достор таң калды эле да. Чын эле Борбор Азиядагы бул Кыргызстандын феномени эң таң калыштуу депчи. Ошол айланаңарда бүт диктаторлор отурса, кантип Кыргызстан ошого жеткен эркиндикке деп. Мен ошон үчүн айтып атам да, бул биздин өзгөчөлүгүбүз болчу депчи, бир өзүнчө бир бренд болгон өзгөчөлүгүбүз болчу. Тилекке каршы ошол жакшы ишке айтпай атат. Анткени себеби, мына карасаңыз, ошол демократпыз деп чыккандарды деле карап отурсаңыз, ошолордун түп насили наркы коммунисттер экен да. Чала түшүнүктөр болчу да. Алар деген демократиянын баалуулуктарын түшүнбөптүр да. Демократиянын баалуулуктары алардын канына сиңбептир да. Жан дүйнөсүндө отурбаптыр да. Алар көчө деңгээлиндеги түшүнүк алар багы советтик системадагы тоталитардык мезгилде калыптанган, бир адамга баш ийген, бир адамга сыйынган, коркуп үрккөн эле инсандар экен эле да. Анан ошолордон кантип анан кийин биз күчтүү бир демократиялык коом кура алмак элек? Ал андай эмес экен. Бул деген жөн эле багы капыстан эле бир окуялар болуп кетет го. Ошол сыяктуу капыстан чыккан бир кубулуш сыяктуу багы тоталитардык, авторитардык 70-80 жылдык чоң бир империя, держава кулагандан кийинки эле бир эйфория экен да алчы. Ал көрсө, ал коммунисттер эч убакта демократ болмогон эмес экен. Алардан демократиялык коом, алар менен биз кура алмак эмес экенбиз. Өткөндө Александр Пятковский айтып атпайбы, 90-жылдардан кийинки Россияда дагы, ошо Кыргызстандагыдай эркин пайда болгон да, демократиянын шарлары. Биз ошол эйфорияга ишенип алып, бийлик түзүмүн ошо менен оңолуп кетет деп ойлопбуз. Кайра эле баягы путинизм системасы курулуп калды, коммунизм системасын кайра куруу идеясы ойгонду. Биз ошондо тынымсыз митингдерди уланта берсек болмок экен депчи. Кыргызстан бүгүнкү күндө митингге чыккандан чочулуп калды. Ошо демократия дөөлөтүн түптөөдө бийликтин аракетин көзөмөлдөп, бийликти түз жолго, адаштырбай турган жолго сала турган бийлик ээси эл четте калып калды да. Эл гана көзөмөлдөп турат. Эл ошол мындай чоң укугун өзү жакшы түшүнбөй атат да. Маселен, дагы өзүнүн пикирин ачык айткандарды көп жактырбагандар бар тура. Бизде бир до конца деген катмар пайда болбодубу? Бул жөн эле бир-бирөөнү кемсинткен же капыстан айтылган сөз эмес. Бул ошондой катмар бар бизде, социалдык катмар пайда болду. Бул саясий технологдордун лексикону болуп калды. Лексикон болуп калды. Бир мезгилде билесизби, 2010-жылдарда гетсин деген, гетсинизм деген термин пайда болгон. Бул да кыргыздардын коомунун ичинен чыккан нерсе болчу. Азыр до конца бул доконсизм болуп калды өзүнчө. Бузукулар саясий технологдордун куралы болду. Ошонун куралы болуп калды. Бул коомдук катмарга айланган. Мына ушунун бардыгы бул жасалма жол менен биз демократиялык коом кура албай тургандыгыбызды. Бул эң негизгиси демократиялык коом деген бул мыйзам менен жашоо деген да. Биз аны анархия жана ахлократия менен алмаштырып алдык да.
ошо менен чаташтырып алдык да. Эркиндиктин жоопкерчилигин да сезген жокпуз, билген жокпуз. Сөзсүз Ооздук деп сүйлөдүк, сөзсүз түшүндүк. ар бир адамдын эркиндиги абсолюттук болбойт да. Сенин эркиндигиң деле жаныңа экинчи адам пайда болгондо эле сенин эркиндигиң чектелет да. Биз ошону түшүнбөй атабыз да. А бирок ошол эле учурда ар бир адамдын жоопкерчилиги бар да. Сен жашап аткан коом үчүн, сенин келечегиң үчүн, сенин бүгүнкү күнүң үчүн, кечеги үчүн ар бир адам жоопкерчилигин сезиш керек да. Ошон үчүн жана өзүнүн пикирин айтып, сын көз караштарын айткандарды, өзүнүн бир позициясын билдирейин деп митингге чыккандарды, булар коомдун алдыңкы катмарлары алар. Алардын кылаары процесстерге кайдыгер эмес, мамлекеттин келечегине кошуу жогунан алар ошол жерде жүргөн жок. Алардын ички дүйнөсү ошону талкалап атат. Алар деген ошону көрүп турат, кандай болгондо коом оңолоп тургандыгын көрүп турат. Анан мен бир нерсеге аябай түшүндүм да, бүгүнкү коомго мен анализ кылып отурупчу. Бул мыйзам деген нерсе канга отуруп, канга сиңип, мээге отурмайынча ал коомдун келечеги болбойт. Эгерде бүгүнкү кыргыз коомунун келечеги болсун, ушул коом өнүксүн, мен ушул коомдо мен жана менин урпактарым татыктуу жашасын десек, биз мыйзамды тутушубуз керек. Бизде мыйзам буйдаланган төө болуп калды да, каяка каалаган жагына жетелеткен. Бизде бүт бардык жаман нерселер, бардык трагедия, бардык кыйынчылыктын бардыгы мыйзамды сактабагандыктан. Биз деген түшүнүк менен жашап атпайбы туурабы? Мына бүт бардык жамандыктын булагы ошондон болуп атат да. Анткени адам өзүнүн коомунда өзүнүн бир эреже тартиптери болуш керек да. Бизде крандык бийлик бекем орногон үчүн мыйзамды сыйлоо түшүнүгү калыптанган жок. Тескерисинче куда сөйөктүн кадыры, дос тааныштын, туугандын кадыры мыйзамдан өйдө болуп калды да. Тилекке каршы биз ошол нерселерди бузбасак болбойт да. Мээге сиңип калган баягы эски шаблондорду бузбасак дүйнө кайка баратат. Биз кайсы жерде турабыз? Биз ошонтип ой жүргүзүшүбүз керек да. Биз тескерисинче бузукуларды оң маанайда айтышыбыз керек ба? Интеллигенция деген термин бар эмес эле? Интеллигенция дегенден көрө бүгүнкү күндө коомдун эң абийирдүү катмары ушу бузуклар болуп калды. Бул мындай болуп атат да. Мен баягы билесизби, Советтер Союзунун негизинде интеллигенция деген бир катмарды түзбөдү эле. Ал коммунисттер өздөрүнүн баш ийген, жасалма коом, кантсе да булар ошону түзгөн болчу да ошол катмарды. Бизге ошолордун ордуна жаңыча ой жүгүрткөн, баскан турган ордунда аябай жакшы бир жогорку деңгээлдеги өзүнүн бир ой пикирлери бар. Жарандык жактан активдүү, өзүнүн бир адисин мыкты билген, интеллектуалдык өрнөгү бар. Интеллектуалдык өрнөгү бар. Заманбап ой жүгүрткөн катмар керек болуп атат да. Ал катмар керек, ал катмарсыз эл болбойт, ал коом болбойт ал. Биз ошол катмарды түзө албай атабыз да. Ошол катмар ар бир учурда мындай бир абийирдин соту болуп турат болчу. А башка эл ошолорго карап түзөлүш керек да. Ошол катмар керек. Ал катмарды каттырышыбыз керек биз. Дүйнөлүк атаандаштыкта эң алдыга чыккан себеби бул өлкө жарандык коомдун өлкөсү болуп калган үчүн ядролор көбөйгөн. Коомдун ар бир тармагы жамааттык коомдор күчөп отуруп, жарандык коомдор күчөп отуруп, мына бүгүнкү күндө феномен бүт дүйнө. Бул жөнөкөйлөп айтканда элечи, ошол жерде жашаган ар бир адамдын жоопкерчилиги, аң сезимдүүлүгү деген сөз да. Эми мындай да, биз коомду өнүктүрүш үчүн жана сынчыл ойлоо, критикал сиңип бул дүйнөдө окутулат, ошо жогорку окуу жайларында атайын предмет катары окутулат. Ушунун бала бакчадан баштап бизде үйрөтүү жок да, аккараны ажыратпаганыбыз ошондо да. Балдар бакчасынан баштап, мектептен, жогорку окуу жайларынан биз калыптандырып отурушубуз керек да. Анткени бул ачык жарандык коомдун инсандарды тарбиялай турган бирден бир курал ушул болуп эсептелет да. Эң эле жөнөкөй мисалдарын айтайынчы. Ал жерде авторитардуу бир пикир эч убакта болбойт. Сөзсүз. Эч убакта болбойт. Ага каршы башкача көз караш бар экенин ар бир адам аң сезимдүү түрдө аңдап турат да. Биздин бүт бардык коомдогу алкештин бардык карасаңыз, бизде жана антагонисттик эки тапка бөлүнүп алып, анан экөө бири-бирин жанчып, каршылашкан советтик системада калыптанган адамдар биздин бийликте 30 жылдан бери келет. Анан ошолор кантип демократияны курат? Ошон үчүн бизде оппозициялык көз караштагы адамдардын бардыгын камап атат, туурабы? Бардыгын жаманаттык кылышат, бузуку дешет, дагы башка ярлыктарды, жарандык коомдун өкүлдөрүн баарын колдошот. Чындыгында ал болгону сен башка аргументи бар, жакшы пикирди сен кабыл албай атасың да. Андай маданият жок сендечи. Демек сенде аргумент барбы? Сен билишиң керек да, сага дайыма контраргумент бар да. Россияда инакомыслующий дейт, бизде бузуку дейт. Ошол катмар болуп калды. Ол жака мындай болуп атпайбы? Ушунун баары табияттын мыйзамына каршы да. Табиятта эч убакта бардык нерсе актан анан карадан турбойт да. Семиздин арыгы болот, жамандын жакшысы болот.
Анан мындайда бүгүнкү күндө биздин коомдо карасаңыз аябай бир манипуляцияга алдырып, анан ар кандай манипуляторлордон жабыр тарткан адамдар ушундай көп да. Сынчыл ойдо жөндөмү жок адам ошол да манипуляция ошомой. Анан мен аларды моундай болуп бериштирдим. Карасаңыз, мынакей саясий манипуляторлорго алданган, манипуляцияга алдыргандар, саясий манипуляторлорго жеңилип калгандар, диний манипуляторлорго жеңилип калгандар. Анан жана сетевой маркетинг деп атпайбы? Ол чоң манипуляция да. Сөзсүз. Ошол манипуляторлорго жеңилип калып азап чеккен элдер ушунчалык отурат да. Мунун баардыгы эмнеден? Бул деген сынчыл ой жүгүртө албагандан да. А сынчыл ой жүгүрткөндөчү анткени маалымат жок, маалымат болуш керек. Адам ошол маалыматты кичине анализдеп башта иштетиш керек да. Бир кичине бир эме секреция иштеш керек да, биздерчи. Андан кийин сен өзүңдүн аргументтериң болуш керек. Мисалы үчүн карасаңыз, бир эле мисалды айтайынчы. Бүгүнкү жогорку кеңеште тиги туунун түсүн алмаштырышыбыз керек, ак кылышыбыз керек деди. Анан бирок сенин аргументиң болуш керек да. Сен эмне үчүн сен ошону ак кылгың келип атат да. Эгер сен ошону колдосоң, сенин аргументиң болуш керек. Эгерде сен каршы болуп атсаң, жок, кызыл боюнча калыш керек, ак болбойт десең, сенин аргументиң, контр аргументиң болуш керек да. Ал ишенимдүү болуш керек. Ал ак белгинин артында кандай символдор, кандай посулдар жатат, кандай бир түшүнүктөрдү журулуштуруп берсең, коом деле кабыл алмак. Чын эле бизге ак ыңгай экен демек да. Мен ошону айткым келип атат да, мына карасаңыз, ошону айтып аткан жана биздин бийлик органдар бир мыйзамды көтөрүп келет, же бир демилгелерди алып келет, бирок ал эл ишенбейт да агачы. Анткени элди ынандыра турган жакшы бир аргумент жок болуп калат да эртечи. Элди ынандыра турганчы. Анткени анда көндүм жок да, мурдадан андай бир ыкманы колдонгон эмес, андай алып көнгөн эмес. А эл болсо ынанбайт да, ынанбагандан кийин аны аткарбайт да эч убактачы. Колдобойт да. Бизде бардык бийлик бутактарынын жана барып келип туруп мамлекеттик институттардын алсыздыгынын түпкү себеби ушунда болуп атат да. Мына демократиянын кайра келели. Дүйнөдөгү эң өнүгүп кеткен өлкөлөрдүн баары ошол демократиялык баалуулукту орноткондор. Эми өнүкпөгөн өлкөлөрдүн баары ошо демократияны мокочодой көргөн авторитардык бийликтин. Ол жеке мындайда анткеничи авторитардык бийликтерчи, бийликке келгенден кийин, бийликке келген адам ал биз эле сыяктуу адам. А сиз ишенесиз да, мага ишенип, сенин деген эл башкарганга жөндөмүң бар, сенин күчүң жетет, акылың жетет. Демек сен барып туруп баардыгын да координациялап, сен башкар деп жибересиз туурабы? Эл өкүл кылат да. Президентти же болбосо парламентти, парламенттин депутаттарды. Анан ал биз сыяктуу эле да. Бирок ал бийликке келип алгандан кийин ал эч ким ага унчукпаса, өзүнүн бийлиги түбөлүктүү болсо деген бир эңселөр пайда болот да. Ал мындай авторитардык бир ушундай бир эгосы көтөрүлүп чыгат да. Президенттик аппараттын бир чайын ичкенден кийин эле аткаруу бийлигин келип сүйлөп калып аткан эл өкүлү. Ал ошонун эгосын дайыма жумшартып туруш үчүн, бул жакта биз барбыз, эл бар бул жерде. Биз алып барган, шайлаган, дайындаган, ишендеген бул жерде эл турат деген нерсени эл кантип айтыш керек? Ошону бир жанагы ачык сын пикирлерин айткан, ар кандай ойлорун айткан, бийликтин позициясына каршы мындай карама каршы келген ойлорун айткандардын баары душман эмес да. Сен эсиңден барбы? Эл өкүлдөрү элдин кызыкчылыгын коргой албаган депутаттардын мандатын кайтартып алган бизде бир факт барбы? Эсиңде? Тилекке каршы ушул эч убакта ишке ашпай атат, бирок ошол ишке ашыш керек да. Коом ошону талап кылган үйрөнүш керек да. Биздин депутат эмне үчүн биздин талабыбызды коргой алган жок, аткаруу бийлигинин адвокаты болуп калды деген аны сезимге жете албайт. Анткени биздин ар бир адам ойлонуш керек да, ушул жашап аткан коом, чөчөктө болгон коом, ушул жердеги таш, ушул жерде чөп, могу асман, могу дарак, ушунун баары биздики. Биз ушуларга жакшы мамиле кылышыбыз керек, ушул коом жакшырыш керек. Ал жерде мен бактылуу жашайын, менден кийинки адамдар бактылуу жашасын деп ойлонушубуз керек. Жана финдердинчи бактылуу болуп дүйнөдө мына билим берүүсү биринчи орунга чыкты. Коому бактылуу болду деп ошон үчүн биз да бактылуу болобуз, бактылуу болобуз. Ушинтип ойлогон үчүн финдер алдыга чыкты. Мындай кылам. Көрүүчүнүн убактысын аябайлы. Андан көрө мынтип айталы. Бүгүнкү күндө сөз эркиндигине коркунуч жаралып атат. Эл өкүлдөрү сайрай турган парламентте баары балык дудук болуп отурат. Андыктан Нурхеш ТВ каналында катталып койгон. Биздин жарандуу коомдун аянтчасы бул. Буюрса Нурхеш ТВны мурдадан да билесиздер. Бул деген эркин ой жүгүртүү биздин өнүгүүбүздүн булагы. Ошон үчүн жазылыңыздар, көрүңүздөр, биздин ойлорубузду бөлүшүңүздөр. Лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Комментарийлер жазыңыздар.